Байтик Баатыр кыргыз элинин эркиндикке чыгышына чоң салым кошкон инсан. Ал Бишкек чебинин жетекчиси Рахматулланы өлтүрүп, жалпы кыргыз элинин эгемендикке чыгышына жол ачкан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал тарыхтан өз ордун таба албай келген. Быйыл президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Байтик Баатырдын 200 жылдыгы Чуңкурчакта салтанаттуу өттү. Буга чейин областтык деңгээлде 1-2 жолу салтанаттар өткөн. Бирок анда деле мындай анын ысмы эскерилип, конференциялар болуп, бирок эстелик же болбосо сейилбак уюштурулган эмес да. Мына быйыл Байтик Баатырдын 200 жылдыгына байланыштуу Бишкек калабыздын чок ортосунда чоң Байтик Баатыр атындагы сейилбагы ачылды.